Мыйзам аткарылышы боюнча катуу талаптарды коюшубуз керек деп атамын. Ошол биобезопасность менен бул азык-түлүк безопасности, коопсуздугу бул эриш аркак. Бири-бирисиз мындай толуктап туруучу эки мыйзам экен да. Мына мен азыр мыйзамды карап чыктым. Эртеңден бери 9 беренеден турат экен. Бул жерде ошол мен айткым келет да, мына Бакыт Эргешевич, госстандарттан кишилер барбы? Ошол мыйзамга экинчи окууга чейин эми сиздер адистер өзүңүздөр билесиздер. Ушул беренелердин бирөөсүнө ошол стандартизацияны киргизгилечи. Бир дагы сөз жок да, стандарт боюнча. Мына биз Японияга барып келдик, жанагы балдар питаниясы, детский питание боюнча. Ал жерде эми биринчи ролдо ошол айыл чарба министрлиги балдардын тамак ашы боюнча негизги ролду айыл чарба министрлиги аткарат экен. Бизде эми баягы мектеп, анан саламаттык сактоо тармагы, детский питание деп беренелерибиз бар го. Айыл чарба министрлиги Японияда биринчи орунда турганын себеби алар түздөн түз ошол мектеп менен фермер, дыйкан ошол жанагы стандарттын негизинде талаптарды коет экен, жеринен, суусунан бүт чене берет экен. Уш стандарт менен багып өстүрүп жана азык-түлүктүчү жана мектепке бышырылып жеткичекти көзөмөлдүн башында ошол айыл чарба министрлиги турат экен да. Биз дагы ушундай эл аралык стандарттарга келишибиз керек. Азыр эски стандарттардан кайтышыбыз керек. Мен мына госстандарт эмне менен алектенесиңер дегим келет да. Ошол мындай мониторинг жүргүзүп эле отура бербей, сиздер бул айыл чарба министрлигине түздөн түз азык-түлүк боюнча эл аралык стандартты, бүгүнкү күндөгү заманбап технологиялар боюнча сиздер байма-бай иштешсеңиздер деген мен сунушум бар эле да. Мына ушул мыйзамга перспективада ушуну киргизсеңер кандай болот? Туура. Бакыт Эргеш, кандай сиздин пикириңиз? Пикирим туура. Аны биз ал боюнча да ишти алып баратабыз. Мындай бир мисалы мектеп боюнча айтып коелучу. Мисалы госзакупка болуп атат. Этке, сүткө жана башка. Ошол компаниялар бир жылга лабораторный диагностиканы алып алат дагы ошол менен бир жылга алып алышат экен. Анда мен токтоттум. Азыр госзакупка тех заданияга киргизип атабыз. Картошка болобу, эти болобу, сүтү болобу биздин лаборатория аркылуу стандарт келбесе, анда өтпөйт ал. Ошо да. Ал уже киргиздик, биз киргизип атабыз. Эгерде кандай бир ашыкча эгерде кандай бир заттар болсо, анда ал продукты мектепке дагы, больницадагы, башка жака, вообще дегеле базарга да кирбейт деп. Мына ушундай нормалар киргизип атат. Азыр биз мына госзакупка аркылуу баштадык. Анткени биз азыр көрсөк, бир жылга алып дагы ал партия менен келет да. Бул партиясы жакшы, ортодогу партиясы начар чыгып калышы мүмкүн. Аны көрбөй атабыз да биз. Ошон үчүн госзакупкага ошол жерде биз тех задание киргизип атабыз. Ар бир партия калат. Лабораторияларыңар камсызбы? Же мындай талапка жооп береби ушул? Берет. Биздин ЕАЭСтин алкагында бизде жооп берет. Азыр биз мына ветеринарный лаборатория боюнча эл аралык стандартка серология боюнча биз өттүк. И калган бизде 4 бизде бар отдел. Ошол боюнча дагы биз өтөбүз. Биз өз негиз максатты койдук. Кийинки жылга биз быйыл заявление беребиз. Эл аралык эпизодия бюрөгө биз мал ылаңдардан таза деген статусту эмдик алайын дегенге биз аракет жасап атабыз. Кече жакында мынысы келип кетишти. Анда жакшы. Мен лабораториялар боюнча суроом бар эле, бербей эле коеюн. 5-беренеде мындай деген эме бар экен да. 5-берененин 5-абзасында турат. Калктын социалдык жактан аярылуу катмары үчүн негизги тамак аш азыктарын жеткиликтүү баада жеткирүүнү жана бөлүштүрүүнү уюштурат деп атат да. Бул сиздер уюштурасыздар да, туурабы? Мунун баарын. Сөз түрдө. Министрлик. Мына мен эмне үчүн муну сурап атамын? Бизде мына азык-түлүк баа абдан өстү. Мына баятан бери коллегалар айтып атат. Биринчи орунда ушундай баа кыйынчылыгына тушуккандар майыптар, социалдык мүмкүнчүлүгү чектелгендер, пенсионерлер, жакыр үй бүлөлөр азыр айлап эт жебей калды. Мына эт жебей калды. Ушуларды камсыз кылыш үчүн мына сиздер бааны бөлүштүрүүнү уюштурат деп атасыңар. Этти ушул райондордо камсыз болгон үй бүлөлөргө арзан баадагы эттерди уюштурууну колго аласыңарбы? Кандай кылып колго аласыңар? Эт жебей калды эле. Бизде эт негизги азыгыбыз болуп атпайбы? Ошон үчүн эт жебей калган социалдык мүмкүнчүлүгү чектелген тармактарга кандай иш чараны ким түзөт аны? Мына мыйзамда жазылып турат. Уруксат этсеңиз,
Камил Абдыразык, мен кішкене ушу жооп берип кетейин. Бул жалгыз эле биздин министрлик эмес. Бул биздин Албетте, бул эми комплексный. Коммерция менен мынакей фонд Матризерв менен биз чогуу иш алып барабыз. Катуураак сүйлөңүзчү, мага анчайын үнүңүз жетпей атат. Матризерв менен Минэкономика биздин министрлик чогуу иш алып барабыз бул жерден. Эгер баалар чынында эле кескин түрдө өскөн болсо, бир мындай убакытта дейинчи, ошондо өкмөттүн чечими менен биз ошо Матризервден атайын ошо муниципальный же социальный бааларды деп туруп мындай эме болот да. Рынокко, базарга чыгарабыз да. Ал боюнча 3 мекеме иш алып барат. Жок, макул, аны 3 жолу кайталадыңыз. Ушуну уюштура аласыңарбы? Кана бүгүнкү күнү кандай иш кылдыңар мисалы да? Баа этке баа абдан өстү. Мен жана аярым катмарларды айтып атам. Болуп атабы ушундай, барбы? Мисалы, ар бир базарда Бишкек шаарында биз социалдык площадка ачтык. Жеке менчик базарында площадка заставить этип, мажбурлап, ушуну аштырдык. Ушул площадкага тиги аткормуштуу пункттарын түз апарганга уюштурдук. Айрыкча пенсионерлерге көбүрөөк. Ушул социалдык площадка, Ошто, Жалал Абадта, бүт Каракол шаарларда ушул социалдык площадканы уюштуруп атабыз. Ошол баягы убойный цехтерин анча-мынча баалар көтөрүп кетип атат да. Ошого биз байлап атабыз. Аткормуштуу пункт менен социалдык площадканы байлап атабыз. Менчик базарларда кылып атабыз. Менчик базарларда. Мына ушул беренелер абдан керектүү экен да, мына бул абдан маанилүү. Ушул 5-чи берененин 5-чи пунктуна өзгөчө көңүл бөлгүлөчү. Ана мынагу 8-чи беренеде турат. 8-чи беренеде бул эми Кудай бетин ар кылсын. Өзгөчө азык түлүк жагдайы баягы коркунуч пайда болгон учурда чечим кабыл алууда жогорку кеңеш тарабынан билдирилет. Анан министрлер кабинети бул сунушу менен кабыл алат деп атасыңар да. Бул кайсы учурларда чез? Бул ошол учурга дагы биздин азык түлүк коопсуздугу Матризерв аркылуу баягы 90 күндүк норма сакталат да, мунун баары бар да, Бул жерде бир эле Матризерв эмес, бул жерде ушу ЧС мезгилинде салыктан бошотобуз. Балким биз акчаларды кредитти деп 5% кредиттер беребиз. Ушундай иш-чаралар көп да, иш-чаралар. Ушу азык түлүк. Конечно, сиз айткандай Кудай сактасын, бирок бизде азыр күндө дефицит жок, бизде бар жок бар. Ошол мезгилде ушундай ар кандай чаралар болот. Хорошо, анан акыркы суроом, муногу бизде чынында жана азыр коллегалар абдан туура айтты да, 1 жыл пияз сабыз көтөрүлүп кетет, 1 жыл ушундай баягы эме болуп калат го. Ошону алдын ала кандай болгон күндө да бизде илимий мындай эме керек да. Канча биздин элдин санына жараша мына тиги беренелерде турат, элдин санына жараша уюштурулат деп мына өзүңөр милдеттендирип атасыңар. Табигый азык түлүк менен камсыз кылуу биринчи орунда туруш керек. Бул жерде мыногу мен айткым келип атат, мына биздин эле кошуна мамлекеттерге биздин мамлекеттен чыгып аткан азык түлүктөрдү кайтарып келип атат. Стандартка жооп бербейт. Коопсуздук деп, мисалы эле балыкты алып көрөлү. Чынында биз кече балык чарбаларды бул жерде мына Жалалидин Паязидинович менен бирге кыдырдык. Биз өткөндө бир маселе, ушул балык маселеси боюнча. Анан ошол жерде барганда балык өстүрүүчүлөр да айтып атат, бизге единый дейт да, эмне менен тамактанды, бизге бир стандарт менен мындай багыт берсеңиздер, окутсаңыздар, единый болсо дейт. Кээ-бир балык өстүрүүчүлөрдүн балыгын карасаңар, дары жыттанат, балчык жыттанат. Ушундай бир кандай бир антисанитария абалда багылган тиги чарбалар бар да, ал келип туруп мына элдин ден соолугу, боор ооруларды карагыла, бөйрөк ооруларды карагыла. Бул өтө чоң коркунуч да. Ушуну коркунуч десек болот. Ушул балык эмес саясатындагы колго алсаңыздар, анан помидор бадырыңдарды көрүңүздөр, күнөсканалардагы. Жөн эле жанагы неме жыттанып турат. Кыштын күнү мына азыр кышы менен эле жеп чыкты. Бул дагы коркунуч бар. Ушуну дагы ар кандай рыноктон кирип кетип атат да. Бул келип туруп элдин ден соолугу, бүгүнкү күндөгү ооруларды карагыла. Мына менин тааныштарым бир баласы 3 жашар бала, ушул эхинококкоз менен ооруду да. Бул каяктан келет, ал паразит белгилүү. Бул коркунуч да ушунун баарычы. Биз элибиздин, мамлекетибиздин негизги байлыгы эл болгондон кийин элге кам көрүү. Мына ушул мыйзам коопсуздук, азык түлүк коопсуздугу делип атам. Мен бирден эле мисал келтирип атам. Ушундай учурларды биз алдын алып мындай бир чоң-чоң иштерди жазабасак болбойт. Ооба. Камил Абдыразак, сиз аябай туура айтып атасыз. Бул мыйзам чыкканда 2008 жылы. Бул мыйзамды кабыл алгандан кийин биз ошо токтомдорго
ушу 9 социалдык мааниге ээ болгон азыктарга ошондой өзүнүн баягы подзаконный акттар чыгат да. Азырда биз ошол эле жол менен кетип баратабыз. Сиз туура белгилеп кеттиңиз, питание депчи, тамак аш депчи. Мына акыркы 3 жылдан бери бул тамак аш коопсуздугу боюнча көбүнчө саламаттык сактоо министрлиги эле каралып калган. Анан ошо мектептерден детское питание болуп эле чынында эле ошондой болгон да. Мына 3 жылдан бери ушу жаңы мыйзамдар кабыл алып, биз эң биринчи азык-түлүк коопсуздугу жанагы коопсуз тамак аш деп киргиздик да. Мына коопсуз тамак аш. Питание, безопасное питание дегенди, мен өзүм куратормун ошо питание менен, Бүбүжан Камчыбековна бул жерде отурат. Биз азыр Миздрав менен эң биринчи ошо сиз туура белгилеп кеттиңиз, жерден, суудан өстүрө турган азыктарды ошо жерден стандарт менен өзүнүн баягы эрежеси менен, тартиби менен өстүргөндө биз дагы колго алып атабыз. Ал боюнча иштер алып барылып атат. Бул мыйзамды колдоп берсеңиз, дагы сунуштар келип түшүп атат. Экинчи окуудан дагы сунуштарды эске алуу менен биз калган иштерди алып бара беребиз. Рахмат. Рахмат. Мыйзамды колдойбуз, бирок менин да сунушум бар, экинчи окууга карата берем.